Тура Жалал Абадка көңүл өзгөчө бурулду. Муну президентибиз дагы айтып өткөн. Жалал Абадка көңүл өзгөчө бурулду. Мындан кийин да бурулат. Кудай буйрса, мына мен ушул жерде турсам, дагы көп бурулат. Муну ачык эле айтып коеюн. Бирок ошол эле мезгилде мына быйылкы жылкысын айта турган болсом, быйылкы жылы ушу Жалал Абад шаарына, Жалал Абад облусуна, ушул жердеги чоң инфраструктураларга бардыгына bir 10 milyardтын тегерегинде акча бөлүнгөн. Ошко 20 миллиардтай акча жумшалып атат быйыл. Муну дагы айтып кетейин. Дагы бардыгы эле Жалал Абадка түшүп аттыр дебегиле. Мына Ошко 20 миллиардтай акча түшүп атат. Баткенге 7-8 миллиард бөлүндү. Көлгө bir 5-6 миллиард бөлүндү. Таласка 2 миллиард, Нарынга 2 миллиард. Так, Чүйгө bir 10 миллиардтын тегерегинде акча бөлүндү. 2020 жылга чейин эгерде мамлекет тарабынан капиталдык курулуштарга, ушундай капиталдык курулуштарга мамлекет тарабынан полностью 1 миллиард, 1,5 ашып келсе 2 миллиард сомго чейин акча жумшалчу. 2 миллиард сомго чейин гана акча жумшалчу. Мен максимум айтып атам. Ал эми бүгүнкү күндө турганда бир эле жылда 100 миллиарддан ашык акча жумшалып атат. Мына мамлекеттеги өсүш. Бүгүнкү күндө мамлекеттик курулуштардын өздөрү эле 500гө жакын мамлекеттик чоң курулуштар жүргүзүлүп атат мамлекетибиздин ичинде. Ошондуктан урматтуу жаштар, ушул маселелердин бардыгын биле жүрүшүңүздөр керек. Ушул маселелердин бардыгы сиздер үчүн жасалып атат.